Азыр мен сөгүнөм. Жаман айтпай жакшы жок деген кыргызда жакшы сөз бар. Кытайлар жөнүндө видео киргизип койсом, жеп кеттиңер го башман ылды сийип. Биринчиден туугандар, ошо жанагы тонош керек, өлтүрүш керек, тигинтиш керек, кубалаш керек, сабаш керек, жок кылыш керек деп аткандар комментарийлердин ээсине кирсеңер, бүт фейк аккаунттар, бүт сүрөтү жок, аты жок, заты жок, бүт фейк аккаунттар да. Анан силер албоепко окшоп ошон жок кылыш керек, тиги бул деп комментарий жазасыңар. Силердин комментарийиңи окуган 18, 19, 20 жаштагы балдар азыр урунарга тоо таппай, күчкө толуп кызылгандуулук кылып турган жаш балдар барат дагы бир Кытайды мыйзам бускан деле эмес, мындай эле араң жүргөн бир Кытайды кармап алып сабайт, өлтүрөт, тонойт, бирдеке кылат. Эртең ошо бала, кичине жаш бала камалып кетет. Камалгандан эмне болот? Ден соолугу кетет, өмүрү кетет, жаштыгы кетет, ата энеси зордойт, ыйлайт, көзүнөн жашы кетет, чачы агарат, ата энесинин каргышына калат. Сен далбоеп кандай жазып отургансың комментар, ошондо отура бересиң, сен эчтекен кетпейт агачы. Жана ГКМБ туура эле кылат, силер чакырып көтүңөрдү айырыш керек, сөзүн ачык элечи. Мамлекет ичинде дестабилизация кылабыз, анан тигиндей кылабыз, тигини өлтүргүлө, буну өлтүргүлө деп чакырык жасап коюп отурган башыңар иштебейт. Кичине мындай акыл менен иш кылганды үйрөнүш керек, урматтуу кыргыздар. Акыл менен, жана орусча сөз бар го, сила есть, ума не надо деп барып алып анан көрүнгөндү уруп соолуп мындай дүйнө жүзүндүк мындай мамлекеттин жүзү болот да, мындай түшүнөсүңөрбү? Мамлекеттин жүзү болот, дүйнө жүзүнө кетет ал нерсе. Кыргызстанга туристтер барса, тигиндей барса, алар Кытайлар мыйзам бузуп атат деп жазбайт. Кытайлар туристтерди өлтүрүп атат, сабап атат деп чыгат. Дүйнө жүзүнө бая пакистандыктар менен эмне болду эле? Дүйнө жүзүнө шылдың болобуз. Туризм кетет, башкасы кетет, соода сатык кетет, экономика артка чыгат. Ошо мындай кара күчкө салбай, мындай кичине ойлонуп иш кылсак кандай болот деген эле сунуш киргиздим мен. Болгону мыйзам чегинде болгондо эле ошо мыйзамдуулукту эле сактайлык дедим мен. Анан силердин оюңарда мен ушунча 50 миңден ашык подписчик менен отуруп алып, силердин оюңарда мен ошондой видео тартышым керек бе? Кыргыз эли чыккыла, митингге чыккыла, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла, Кытайларды жок кылабыз деп мен айтышым керек бе? Сен далбоёпсуңбу? Менде бар интернет, сенде да бар, менде бар Instagram, сенде да бар. Эмне үчүн сен өзүң мондай жүзүң менен монтуп, телефонду кармап туруп, эмне үчүн сен тартып чыгарбайсың? Лохсуң да анткени, сен көтсүң, уктуңбу? Сен колуңан кокон тикен келбейт, жөн эле отуруп алып, сен интернет геройсуң, фейк аккаунттан кирип алыпчы. Кичине мына акыл иштеп иш кылыш керек. Сила есть, ума не надо эле, далбоепко окшоп эле көрүнгөн нерсени жаза бербей. Туура кыла, силердин айырыш керек силердичи. Мен болгону мыйзамдуулукка чакырдым, мыйзамдуулук болсун болгону. Силерди мен чыдагыла, тигинткиле, минткиле деген жокмун мен. Эртең эле ошо кыргыздарда дүйнө жүзүндө иштеп жүрүшөт. Сен бир тууганыңдар бирөө кармап алып монтуп кетсем эмне кыласың сен? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби Акшула сиңдибизге тез арада операцияга акча керек экен, 30 миң АКШ доллары. Бул видеону көрүп жатсаңыздар, өткөзбөй бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. 5 сом, 10 сомдон болобу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Анткени тез аранын ичинде бул үй бүлөдө 30 миң АКШ долларын чогултканга каражат жок. Ошондуктан сиздерден жардам суроого муктаж болуп жатабыз. Акшоланын өмүрүн сактап калганга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Тез арада керек экен операцияга Турцияга. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Баяманов Азамат, активист, саясатта жүргөм. Силерге ушу айтар кичине сөздөрүм бар эле, урматтуу мекендештер. Кайрылуум бар эле. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке да кайрылуум бар. Эмне үчүн, урматтуу мекендештер, бизге келген президенттер мындай тарыхтан сабак алышпайт я? Тарых, мына канча тарых кайталанып атат туурабы? Мына ошол эле Аскар Акаевич кубаладык. Бакиевди кубаладык. Ошол эле мынакей Сооронбай Жээнбековди кетирдик. Эми Садыр Нуркожоевич келди, мына бийлик башына келди. Биз баарыбыз Садыр Нуркожоевичке ишендик туурабы? Ишендик да. Ушу мамлекетибизди өнүктүрөт, карыздан кутулдурат. Ушу кичинекей кыргызды башын бириктирип, мыкты бир өлкө куруп берет бизге деп ушундай ишендик да. Эми колунда
бардык нерсе бар эле да ушул Садыр Нуркожоевичтен. Бирок эмнегедир баягы тарыхтан сабак албагандыгы көрүнүп турат да. Садыр Нуркожоевичте аябай чоң эбегейс бийликтин ээси болду мынакей. Кумторду алды, жакшы иштери да болду. Бирок мына азыркы учурда мына эң актуалдуу болуп жаткан бул 49 жылга берилип аткан биздин жерлерибиз мынакей. Ошол эле көбүнчө ошо Кытай инвесторлорго деп 49 жылга биздин жерлерибиз кетип атат да. Бул эмне дегени? Бул биз анда жерибиздин баарын эле дүйнө жүзүнөн инвесторлор чакырып туруп тарап берип салып эле ошо менен эле өнүгүп атабыз деп олтура берели. Тарыхтан сабак алыш керек го дейм. Мына канча деген элдерибиз азыр ар бир кыргыз менен мекендештерибиз менен көчөдөн деле жолуксак мынакей көп эле болуп атат да. Каршы болуп атат да. Ар бир айтып атат, Кытайлар көбөйүп атат, биз Кытайларга жерлерибизди берип атат деп нааразы болгон эл да. Бирок чилекке каршы Садыр Жапаров эмне деп атат? Ал айтып атат, жок, ушул эле жол менен өнүгүшүбүз керек деп атат да. Инвестор деп. Эми инвесторго силер 9 жылга берип аткан жоксуңар да, 49 жылга берип атасыңар. 49 жыл деген бул жарым кылым да. Жарым кылымда ким бар, ким жок, биз кантип чыгарабыз эртең аларды? Эртең алар мисалы үчүн убагында мына Сооронбай Шарипович ат башыга барып, ат башыдан ошол 400 гектар жерди Кытайга беребиз дегенде ошондо каршы чыктык элек да. Ал жерде деле ушундай маселе болгон да, 49 жылга кетмек. Ал жерде да логистикалык борбор демиш болуп, ал жерге үйлөр түшмөк. Үйлөргө 10 миңге жакын ошол жерге Кытай мекендеш Кытайлар келмек. Ошол жерге жумуш иштейбиз деп, ошол үйлөрдө жашамак. Мындайча айтканда ат башыда Кытайлар абдан эбегейс көбөймөк да. Эми Садыр Жапаровда аябай чоң мүмкүнчүлүк бар эле да. Ушул сөзсүз түрдө Кытайдан миллиардтап акча алып, анан Кыргызстанды өнүктүрөм деген ушул туура стратегия. Мындай адам мамлекеттин өзүнүн планы болуш керек да, өнүктүрүү. Эмнеге мисалы ошол эле мына алып көрөлүчү мына дүйнөнүн жарымын, дүйнөнүн мына жер планетасынын 33 болбосо дагы мындай канча деген жерлерин ээлеп турган мисалы Россия. Эмнеге алар өзүбүз кылышыбыз керек деп тырышып, кичинекей бир карыш жер болсо дагы ошол тырышып өзүнүн мамлекеттик саясатын жүргүзүп атат да. Эмнеге Кытайдан же Япониядан же болбосо бүт жактан инвесторлор чакырып эле аларга 49 жылга деп таратып берип койгон жок? Мисалы биз өзүбүздүн саясатты өзүбүз жүргүзүшүбүз керек да, туурабы? Мисалы өзүбүздүн мамлекеттик саясат болуш керек. Ушул 49 жылга берип эле анан инвесторлор келип атат, акча салып атат казынага деп эле ушул өнүгүп атабыз деген бул туура эмес стратегия го деп ойлойм да. Башка жолдор жокпу? Мисалы ошол эле туризм багытын алып көрөлү. Ошол эле мынакей өзүбүздүн ишканаларды куралы. Инвестор деп эле ошол эле инвестор кылган ишти өзүбүз кылбайлыбы? Өзүбүздүн мамлекеттик мекендештер кылбайлыбы? Мисалы бизде деле көп да. Биз деле өзүбүздүн мекендештер мына чет өлкөлөрдө инвестор болгонго жарап калышты да. Убагында ошол мигрант болуп баргандар азыр Кыргызстанга деле ошолорго деле берсек болот. Ошол эле мекендештерибиз биякта ошондой эле инвестиция салып атат да. Эмнеге биз Кытайларга таратып беришибиз керек жерлерибизди? Бул боюнча мен ойлойм, бул мыйзам жокко чыгыш керек. 49 жылга Кытайга кетип аткан жерлерибиз токтош керек. Бул туура эмес мыйзам. Анан эл көтөрүлсө мен токтотуп коем деген дагы жаңылыштык. Садыр Нуркожоевич айтып коеюн. Экиден чыккан адамдардын баарын камап эле анан керек болсо атам деген элдерди. Бул туура эмес. Кыргызды сиз билбейт экенсиз. Кыргыз деген канча биз ошончо кыйналган сайын кыргыздар биримдикте болобуз. Кыргыздар биригип келген. Кыргыздар бат эле биригебиз. Эл менен эсептешиңиз, ошол 49 жылга деген мыйзамды четке кагыңыз.